35 кошулган 22 кошулган 10 кошулган 16. Бул амалдын суммасын эсептөбүбүз керек. Бул амалдын суммасын кантип табабыз? Алдын ала өз алдынча аткарып көрөлү. Же болбосо бул амалды кантип аткарабыз? Бир аз ойлонуп көрөлү. Анда эмесе кеттик. Бул амалдын суммасын эсептейбиз. Бизде эки орундуу сандар берилген. Алар 35. 35ти 5 бирдик 3 ондук бар. Демек, бул сандагы 3 ондукту биз 30 деп жазып алсак болот. Себеби 3 ондук бул 30га барабар. 30 кошулган 5 деп жазып алдык. Бул сан 35ге барабар. Анда бул сандарга кошобуз 22ни. Анда 22 санында 2 бирдек 2 ондук бар. 2 ондук бул 20га барабар. Кошобуз 2 бирдекти. Ал 2. Үчүнчү саныбызды кошобуз. Бул санда бирдиги жок. Ал эми ондугу 1. Же болбосо бул тегерек сан. Анда ал сандын өзүн жазып алабыз. Ага кошобуз 16 санын. 16 санда 6 бирдек 1 ондук бар. Демек 10 кошулган 6 деп жазып алабыз. Бул сандардын суммасын эсептөө үчүн алгач тегерек сандардан баштасак болот. Бул жердеги тегерек сандар 30, 20, 10 жана кийинки онубуз. Бул сандардын суммасын таап, андан кийин бирдиктердин суммасын таап, эки санды кошуп койсок болот. Анда 30 кошулган биринчи тегерек саныбызды жаздык. Кошобуз ага 20-ны. Ага кошобуз кийинки тегерек саныбыз бул 10. Ага кошобуз андан кийинки тегерек саныбызды. Мындагы жазып алдык. Эми бирдиктерди кошобуз. Бул сандарга 5 бирдик. Кошобуз 5 бирдик. Ага кошобуз 2 бирдик. Ал сандарга кошобуз 6 бирдикти. Кошобуз 6. Бул жерде алгач бул тегерек сандардын суммасын таап, аларга биз бирдиктердин суммасын таап кошуп койсок болот. Тегерек сандарды кошуу үчүн 30 кошулган 20 бул 50ге барабар, 50 кошулган 10 60, 60га 10ду кошобуз бул 70. Же болбосо тегерек сандарды кошуу үчүн биз алдындагы сандардын суммасын тапсак дагы болот. 1 кошулган 1, 2, 2ге 2ни кошсок 4, 4кө 3тү кошсок бул 7. Бирок булар тегерек сан болгондугу үчүн, ондук тегеректер болгондугу үчүн биз аны 70 деп жазып алабыз. 70 деп жазып алабыз. 70 кошулган кийинки бирдиктерди эсептейбиз. 5 кошулган 2 бул 7ге барабар. 7 кошулган 6 бул 13ге барабар. 13. Биз бул жердеги 13 санын дагы кайсыл түрдө жазып алсак болот? 10 кошулган 3 деп дагы жазып алсак болот, Кошулган 3 деп жазып алсак болот. Анда биз алгач берилген ондуктарды кошобуз. 70ге 10ду кошсок, ал 80ге барабар. 80 кошулган 3 болуп калды. Демек, бул сандарды кошсок, ал 83ге барабар болуп калды. Демек, бул берилген 4 сандын суммасы 83ге барабар экен. 83ге барабар.